Ортодогу калыстын белгиси менен беттеш буйруса башталат. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Буйруса 60 мүнөт бою сиздер менен ушул беттешти түз эфирде көрөбүз. Көрүп бергенке Манас Ниязов, урматтуу мекендештер, Кыргызстан курама командасынын оюнчусу. Азыр бир оюнчу кулап түштү жана Манас Ниязов өтө жакшы, урматтуу мекендештер, ошентип өтө жакшы. Бирок албетте чабуулду уюштуруу мүмкүн, бирок аны жыйынтыктоо оңой нерсе эмес. Ага карабастан Аудасбек Мырзабек уулу Азамат, мына ошентип ынтымак командасы, урматтуу мекендештер, дароо эле атаандашы тартып кеткендигин көрдүк. Азыр Манас Ниязов каршылашынан убакты тартып алууга аракетин көргөн. Жана жекеме-жекеде арча тору атаандашы Геркулести четтетти. Султан Айдаркан уулу оң такымга алды жана алдыга чыгууга мүмкүнчүлүк издеп жаткан кези Тайгазанга жакындап калды. Бирок коргонууда 2-3 оюнчу бар. Ага жакын келип Манас Ниязов жардам берүүгө даяр. Улак эртерээк таштады, анткени аутка чыгып бара жаткан. Азыр эми эң алууга аракеттер жасалат. Манас Ниязов эңкейди, бирок улакка илинбей калды көрүнөт колу. Андан ары дагы бир жолу аракетин көрдү жана Манас Ниязов Тайгазанга жакын калган мезгили жана эсеп сандары 1-1. Оюнчулары калыс оюнду токтотот деген ойдо бир аз артка кетенчикте түшкөн, бирок ал нерсе өздөрү үчүн эле жаман бир окуяны алып келип кое жаздады. Себеби калыс ынтымак командасынын чабууланып бара жаткандыгына байланыштуу. Мен ортого баруунун аракетин көрөт Манас Ниязов. Жакшы. Бирөөсүнөн өттү, экөөсүнөн өттү. Абайлаш керек. Азыр калыс эмне чечим чыгары коргонууда мыкты экендигин көрсөтүүдө. Ал ортодо Манас Ниязов бул эми 2 мүнөттүк жаза маамы болуш керек. Калыстар тобу буга чейин кечирди ынтымак командасынын. Бирок эми бул жолу урматтуу мекендештер, калыстар калыстыгын чыгарсам да 2 мүнөткө жаза маамыга кетиш керек деген ойдомун. Аракетин көрүп жатат Манас Ниязовда жаңы басам улак жана 2 оюнчу бири-бирине жакын келген. Абайлаш керек. Азыр Тайгазандын капталына тийип андан кийин оюн жүрдү. Манас Ниязовда мүмкүнчүлүк бар жана эсеп сандары 1-2. Нерсени дароо эле атаандаштары же болбосо ынтымак командасы жокко чыгарды. 2-2 эсеби катталууда беттештин азыр 12-чи мүнөтү жүрүп жаткан маалы. Күчөп балдыга жүрүп бара жаткан кези жана ынтымак командасынан коргоочулар Манас эмес Майрамбек Рысбековду токтотолуу чогурус. Тайгазанга жакындап келди жана ташталган улак эсеп сандары 2-3. Майрамбек Рысбеков мына ушундай 15 секунда калган мезгилде достук командасын алдыга алып чыкты.